Өзүңүздөр көрүп тургандай, Ош шаарынын айрым ириделген жолдору талапка жооп бербейт. Муну айдоочулар дагы, жашоочулар да тастыкташат. Анткени ириделген жолдордо жол сызыктары такыр эле өчүп кеткен, же болбосо такыр эле жок. Бул жагдай айдоочуларга дагы, жөө жүрүүчүлөргө дагы өз кедергисин тийгизүүдө. Көчөлөргө чийилген жол сызыктары шаардын бардык жеринде эскилиги жетип калган. Көпчүлүк жерлерде ал белгилер билинбей деле калат. Айдоочулардын айтымында чийилген сызыктар даана көрүнүп турганы жакшы. Антпесе одоно эреже бузуунун негизинде кырсыктар да катталышы ыктымал. Мына чызыктар өчүп калды бардык жерде эле. Шопурларга деле эгер жакшы чызыкты белгилүү кылып койгондо, шопурга деле берки пассажирлер жөнөкөй жүргөн пешеходко деле жакшы болмок. Ошону жаңылап койсо бардыгы ыраады болмок. Кандайдыр мына бардык жерде белгилер өчүп калган. Эч көрбөйсүң. Айдап кете бересиң, бизге деле ыңгайлуу болот эле да, эгер көрүнүп турса, алыстан көрүнүп турса. Ошону суранат элек, жаңылап белги кылып койсо деген ой. Өтүп кете бересиң, көдө ошондой катастрофиктик ситуацияда адамды уруп кеткенде көп ошондой случай болот. Жыл сайын жолго, анын ичинде мына ушундай сызыктарды чийүү үчүн каражат бөлүнгөнү менен анын жыйынтыгы жакшы болбой, тескерисинче жашоочулардын арасында нааразычылык жаралууда. Миллиондогон каражаттар бөлүнүп, бирок иш жүзүндө канааттандырарлык жол сызыктары деле байкалбайт дешет. Алган мекеменин аберинде да. Булар действительно сапаттуу болгон болсо турмак. Жол сызыктары, жол эрежелеринин тактачалары кем болгондуктан булар мен действительно буларга азыр мен беситеп айта албайм, но бүгүнкү күндө шаарлыктардын жөө жүргөнчүлөргө дагы, ошолордун катарындагы айдоочуларга дагы шарттар түзүлгөн эмес. Толук түрдө. Жана бул биринчиден жол сызыктарын тышкарыда биздин ички шаар ичинде жолдорубуз талапка жооп бербей калды. Активист Медетбек Макеновдун айтымында Ош шаарын экинчи борбор деп төш какканыбыз менен ага жараша аткарылуучу иштер кээ бир учурларда шалаакылык менен гана өкүм сүрөт. Жөнөкөй эле мисалга жол сызыктарын ала турган болсок, шаардын коноктору үчүн да бул жагымсыз көрүнүштөйт. Чукулуп кайра жамалган жолдор же тамтыгы кетип эскилиги жеткен жол сызыктарын тиешелүү тараптар көрүп, аларга жыл сайын бөлүнгөн каражатты максаттуу жумшаса деген ойдо. Чынын айтканда, мындай талапка жооп бербейт да. Ал тургай азыр кээ бир көчөлөрдү карасаң, ошол сызыктын өзүн издеп таппайсың да. Негизи бул жол коопсуздугуна эң өтө маанилүү нерсе да. Айрыкча бул баягындай күн жааган мезгилдерде ошол машиналердин көбү ошол линия менен карап айдайт да. Анан кийин мына жол эрежесин бузгандар дагы ошол линиянын жоктугунан ошол берки каршы тилкеге чыгып айдап жүргөндөр да бар. Шаарлардын бардыгын, ошо пешеходдорду, двойной сплошной полосаларды бардыгын сызып чыгыш керек. Бирок албетте анын башка дагы эмелери бар, жактары бар. Себеби ошол сызыктар деген чийгенге жараша ошого асфальт жолдор дагы жооп бериш керек да. Ошон үчүн бул нерсени комплекстүү каралууга тийиш деп ойлойм. Тез эле өчүп кетет алчы. Мына ишенбесиңер, өзүңөр мына шаардын көп баягында эл жүргөн жерлерди карасаңар, пешеходдор болобу, же машиналар жүргөнбү, уже линияны даже издеп таппайсың да. Ош шаардык кеңешинин сессиясында мына ушундай көйгөйлөр ортого салынып, шаардагы көчөлөрдү оңдоо үчүн бюджеттен 10 миллион сом каражат бөлүнгөн. Мекеменин берген маалыматы боюнча дал ушул жол сызыктарын оңдоо үчүн 100 миллиондун ичинен 7 же 8 миллион сому бөлүнүшү мүмкүн. Шаардын кайсыл жерине жол сызыктарын чийүү оңдоо муктаждыгы көп болсо, ошого карап каражат чегерилет экен. Ага кошумча жол сызыктарын оңдоп чийүү май айынан башталат дейт. Али титул бекилмейинче кыла албайбыз, эсептей албайбыз да. Акчага жараша кылабыз да. Кээде жазда чийизде болбошу менен токтойбуз. Анан каерде краска менен болуп калса, ал күздө да болот да. Мектепке лайык болот го, ошондо сентябрларда чийилет. Ал сентябрда. Деген менен шаардын дээрлик бардык көчөлөрүндө сызыктар кайра оңдоого муктаж. Жолдор башкармалыгы эми 100 миллион сом каражаттын жыйынтыгын кандай көрсөтөт, аны убакыт таразалайт. Бирок бул тармакка шаардыктардын нааразычылыгы азыркыга чейин токтобой келет. Ал эми башка өлкөлөрдү алып карай турган болсок, алар күнү түнү жол сызыктары айдоочуларга ыңгайлуу болуш үчүн сары түстө жасап, сапаты жагынан алдыда. Ал эми Кыргызстанда чийилген жол сызыктары 3 айга жетпей өчүп баштайт. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Мирбек Конобаев, Ынтымақ.